Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз кыргыз тили сабагында кайрадан жолугуп жатканыма мен абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин темабыз сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Анын ичинен аныктооч, анын түзүлүшүн өтмөкчүбүз. Кыргыз тили сабагын баштаардын алдында жаңы темабызды түшүнүүдө төмөнкүдөй бүгүнкү сабакка максат коюп алалы, балдар. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн бири-биринен ажырата алабыз. Аныктооч, анын түзүлүшүн, суроолорун үйрөнөбүз. Аныктоочторду көнүгүү-иштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында силерге 4 эле суроо камдагам. Ошого жооп берүүгө аракет кылабыз. Кана кеттик. Анда суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз. Эмне үчүн сүйлөм мүчөлөрүн биз баш жана айкындооч мүчөлөрү деп бөлөбүз? Экинчи сурообуз. Баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн жардамы менен гана сүйлөм түзүүгө болобу? Үчүнчү суроо. Эгер жалаң баш сүйлөмдөрүнөн гана сүйлөм түзүлгөн болсо, адам өз оюн толук түшүндүрө алабы? Төртүнчү сурообуз. Кандай зарылдыктан улам айкындооч мүчөлөр пайда болгон деп ойлойсуңар? Анда эмесе, силерге кичине убакыт беремин. Азаматсыңар. Силер ушул айкындооч мүчөлөрү боюнча түзүлгөн суроолорго өз алдыңарча ой жүгүртүп жатканыңарга мен ишенем. Эми кичине ушул суроолордун үстүндө талкуу кылып коелу, балдар. Эмне үчүн сүйлөм мүчөлөрүнүн баш жана айкындооч болуп түзүлөрү? Бул сөзсүз түрдө сүйлөмдө баш айкындооч мүчө болбосо, анда сүйлөмдүн структуралык деңгээли толук болбой калат. Баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн жардамы менен гана биз эмне кыла алабыз? Сүйлөм түзөбүз. Бирок жалаң баш мүчөлөрүнөн дагы түзгөн сүйлөмдөр бар. Биз аларды жалаң сүйлөм деп айтабыз. Биз аны өткөнбүз. Бирок жалаң сүйлөм менен биз ар дайым эле өз оюбузду билдире албайбыз. Ошондуктан, балдар, өзүбүздүн ичибиздеги ой сезимибизди, кыялыбызды таасирдүү, образдуу кылып, элестүү кылып чагылдырып бериш үчүн биз сөзсүз түрдө айкындооч мүчөлөрүн колдонот экенбиз. Айкындооч мүчөлөрү бул баш мүчөлөрүнүн ар түрдүү белгилерин аныктап, тактап туруучу касиетке ээ экен. Анда эмесе, биз жогорудагы берилген менин 4 суроомду андан ары тереңирээк чечмелениш үчүн сабагыбызды баштайбыз. Сүйлөм мүчөлөрүн биз жана дагы айттык, 3 топко бөлүнөт экен: аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Эмесе ошол сүйлөм мүчөлөрүнүн биринчи бөлүгү бул аныктооч. Аныктооч деген эмне? Заттардын заттык мааниде колдонулган сөздөрдүн сын-сыпатын, санын, иретин, касиетин же заттын башка бир затка таандык экендигин билдирет. Биз ушул айтылган эрежени кантип эми аныктасак болот? Мисалы, экинчи таблицанын экинчи бөлүгүн карасаңар, акылдуу адам менен баарлаштым деп турат. Ушул жерде эмне кылдым? Баарлаштым. Бул баяндоочу болот, биз билебиз. Ким? Ким баарлашты? Мен. Сүйлөмдүн ээси көмүскөдө. Ким менен баарлаштың? Адам менен. Бул толуктооч болот да. Кандай адам менен баарлаштың? Акылдуу. Акылдуу деген бул сүйлөмдөгү кандай деген суроого жооп берет дагы аныктоочтук милдет аткарып атат, балдар. Демек, заттын кандай экендигин көргөзүп атат. Сын, акылмандын сөзүн угам. Бул экинчи сүйлөмдө. Эмне кылам? Угам. Ким угат? Мен, Кимдин сөзүн угасың? Акылмандын. Бул жерде биз эрежеде айттык, кандайдыр бир затка таандык экендигин көргөзөт депчи. Демек, ийлик жөндөмөсүндө туруп, ээнин заттын ар кандай нерсеге таандык экендигин көргөзүп турса, аны биз аныктооч дейт экенбиз да.
Үчүнчү сүйлөмгө келели. 12 окуучу сабакка катышты. Эмне кылды катышты? Ким окуучу? Бул ээ болот, Эми ушул ээлин санын көргөзүш керек экен. Канча окуучу катышты? 12. Бул аныктооч болот, балдар. Өзүңөр байкагандай, аныктоочторго кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы, неченчи, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет экен. Анда эмесе, балдар, аныктоочторду сүйлөмдөргө тууралап коюп, боштуктарды толуктайбыз. Азыркы мен айткан эрежелерди канчалык деңгээлде өздөштүрдүңөр, ошого көңүл буралы, Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Жылдар өттү. Анан боштук турат. Ниети эч өзгөрүлбөдү дейт. Эми ушул жерде 4 сөз турат. Ошол 4 сөздү катарынан коюп койсок, сүйлөм туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи ошол 1-ден 4-кө чейинки сөздөрдү бири-бири менен жалгаштырып, курап туруп, анан кийин боштукка коебуз. Ошондо кандай болушу мүмкүн? Убакыт беремин, коюп көрөбүз, балдар. Анда эмесе мен туура жообун ачтым. Силер туура жоопту деле менден мурун таптыңар болуш керек. Ошентсе да такташ үчүн окуп коелу, балдар. Жылдар өттү. Бирок Азиздин көз жашындай тунук ниети эч өзгөрүлбөдү. Могу 4 сөздү биз кынаптап бири-бирине байланыштырып туруп, анан түзүп чыгыптырбыз. Кандай ниети? Бирок Азиздин көз жашындай тунук. Экинчи суроого келели, балдар. 25 жашка келип, акыл токтоткон учурум болчу. Берилген сүйлөмдөн аныктоочту табыңыз дейт. Биз жана аныктоочко кандай суроо берилерин байкаганбыз. Анда Асы 25 жашка, Б акыл токтотуп, В учурум, Г 25. Убакыт берем кичинесилерге. Суроо берип тапканга аракет кыласыңар. Бул суроону дагы оңой эле таптыңар болуш керек. 25 жашка келип, акыл токтоткон учурум болчу. Канча жашка? 25. Заттын санын көргөзүп атат экен. Демек, туура жообу Г вариант. Аныктооч боюнча кулагыңарга күмүш сырга. Башкача айтканда дагы кошумча маалымат силер үчүн, балдар. Сүйлөмдө аныктооч менен толуктоочко байланышып келет. Мисалы, кыштын ызгаары да кетти. Бул жерде эмненин? Кыштын. Бул жерде ызгаары деген ошол эниге таандык болуп келип атат. Эдигей сапырылган санаасын жыйды. Эмне кылды? Жыйды. Эмнесин санаасын? Толуктооч болот, балдар. Кандай санаасын? Сапырылган. Бул аныктооч. Демек, биринчи сүйлөмдө аныктооч менен байланышты, экинчи сүйлөмдө толуктооч менен байланышты. Экинчиси, айрым учурда баяндооч менен да байланышта келет. Эгер баяндооч атооштук сөздөрдөн болуп калган болсо, анда аныктооч сөздөр баяндооч менен да байланышып келет экен. Мисалы, адепсиз бала таманга жабышкан чыла. Бул жерде чыла деген баяндооч, ал эми ошол баяндоочтун ар түрдүү белгисин көргөзгөн кандай бала? Таманга жабышкан. Бул аныктооч болуп келет экен, балдар. Балдар, силер окуу китебиңерди ачып, бүгүнкү теманы жазып койгон болушуңар керек. Анда бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча биз 151 көнүгүүнү жазабыз. Аны кандай кылып иштейбиз? Мен силерге биринчи сүйлөмүн көргөзүп берейин. Бул жерде таблица турат, карагыла. Мына ошол таблицада биринчи биз мисалдарды жазат экенбиз дагы, экинчи аныктоочту жазат экенбиз, суроо беребиз аныктоочко. Андан кийин анын аныкталгычын жазат экенбиз. Мисалы, бир адамдын 3 буту бар. Аныктоочу таандык болуп атат. Кимдин? Бир адамдын. Аныкталгычы 3 буту. Эмнеси 3 буту? Анан кимдин? Бир адамдын деп кетип атат да, балдар. Кийинкиси таякчан киши. Аныктоочу таякчан кандай?
Ал эми аныкталып аткан сөз киши. Кандай киши? Таякчан киши. Мына ушундай кылып таблицаны улап жазасыңар балдар. Урматтуу балдар, силер жетишпей баратсаңар 151 көнүгүүнү жазыпчы. Бул жерде 8 сүйлөм берилген экен. Биз бир сүйлөмүн иштедик. Андан кийинки сүйлөмдөрүн силер ушул видео сабагыбызды токтото туруп, жазып бүтүп туруп, андан кийин улантсаңар болот. Эмесе балдар, силер 151 көнүгүүнү иштеп бүткөн болсоңор, кийинки 152 көнүгүүгө өтөбүз. Аныктоошторду гана таап көчүрүп жазат экенбиз. Сүйлөмдөрдүн баарын көчүрбөйбүз. Бул көнүгүүнү дагы балдар видеобуз сабагыбызды токтото туруп жазып көрөбүз. Анан жазгандан кийин кайра сабакты жандырып, улантып, ошол жазган көнүгүүңөрдү текшерип алсаңар болот. Урматтуу балдар, 152 көнүгүүнү жазып, сүйлөмдөрдөн аныктоошторду таап койгон болсоңор, анда ушуну текшерип алалы. Биринчи сүйлөмдө көлмөнүн мелт калп, дагы көлмөнүн түссүз, жылдызы жок, түпсүз. Экинчи сүйлөмдө бир адамдын, жакшылык кылган адамдын. Үчүнчү сүйлөмдө үрөйү учкан. Төртүнчү сүйлөмдө 9 күндүк. Бешинчи өзөктөн чыккан, өздөн чыккан. Алтынчысы жаңылбас, мүдүрүлбөс. Жетинчиси ак булуттар, чаңкайган көк. Сегизинчиси бүгүнкү. Тогузунчусу тоодой. Онунчусу көп, класстын өскөн. Эгер кимде ушундай жооптор болсо, демек бул туура болуп эсептелинет. Дептериңерди балдар мага өзүмдүн жеке электрондук дарегиме таштап койсоңор, мен ошол жерден карап текшерип беремин. Силер байкагандай, биз көнүгүү иштеп жатканда аныктооштордун бир сөздөн турганын жана экиден ашык сөздөн тургандыгын байкадык. Демек, мына ушундай түзүлүшүнө карай биз аныктоошторду эки топко бөлөбүз. Биринчиси бул жөнөкөй аныктооч, экинчиси татаал аныктооч деп аталат. Анда жөнөкөй аныктооштор кандай? Жөнөкөй аныктооштор бир сөздөн турат. Мисалы, акылдуу адам, шаардык бала, ойчул акын, 4 китеп, тоонун булагы. Бул жерде кандай деген суроого жооп берген, башкача айтканда, кызыл менен белгиленип турган сөздөр, бул аныкталгычтын алдында турган кызыл менен белгиленгендери булар аныктооч, жөнөкөй аныктооч. Экинчиси татаал аныктооч. Татаал аныктооч 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Мисалы, айылдын четиндеги короо. Кайсы короо? Айылдын четиндеги. 2 сөздөн турду. Кыргыз Республикасынын элге билим берүү кызматкерлери. Кайсы кызматкерлери? Кыргыз Республикасынын элге билим берүү. Эми балдар, мына ушул татаал жана жөнөкөй аныктоошторго, дептерге татаалга 4-тү, жөнөкөйгө 4-тү мисалдарды азыркы мен көрсөткөндөй кылып жазып чыгасыңар. Андан кийин ага биз сүйлөм түзөбүз. Азыркы мен берген тапшырманы аткардыңар болуш керек. Мен ага ишенем балдар. Аны дептериңерге толук кылып 8 сүйлөмдү даярдап коесуңар. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктоо максатында төмөнкүдөй суроолорго жооп беребиз. Эмесе биринчи суроо: атасынын акыркы коштошуусун, анын жүзүн, элесин чокон көкүрөгүнө бек түйгөн. Бул жерде берилген сүйлөмдө канча аныктооч бар дейт. Эсептеп көрөбүз. Кичине убакыт берем силерге. Силер дагы туура жоопту таптыңар болуш керек. Суроо берүү аркылуу сөзсүз таптыңар деп ишенем. Бул сүйлөмдө өзгөчө белгиленип турат. Атасынын, акыркы, анын деген сөздөр, булар аныктооч болуп эсептелинет. Үчөө экен демек. Атасынын коштошуусун кимдин? Анан кайсы коштошуусун? Акыркы коштошуусун. Анан кийин кимдин жүзүн? Анын деп
сөз айкашы менен тапсаңар туура болот балдар. Кийинки экинчи суроого өтө турган болсок, батыш, зарыл, бурулчалар өз тапшырмаларын аткарышты. Аталган сүйлөмдө аныктооч сөздү тап дейт. Суроо бересиңер дагы табасыңар. А варианты батыш, зарыл, бурулчалар. Б варианты тапшырмалары, В өз, Гсы аныктооч жок дейт бул сүйлөмдө. Туура жообун таптыңар болуш керек. Мен дагы ачып атам бул жактан. Батыш, зарыл, бурулчалар өз тапшырмаларын аткарышты. Талдап коебуз. Эмне кылышты? Аткарышты бул баяндооч. Ким? Батыш, зарыл, бурулча. Булар сүйлөмдүн ээси болот. Эмнелерин, тапшырмаларын бул толуктооч болот дагы. Кайсы тапшырмаларын? Өз. Бул аныктооч. Демек, туура варианты В экен. Өз деген сөз. Демек, урматтуу балдар, бүгүнкү биздин өтүлгөн аныктооч жана анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү деген темабызды толук түшүндүңөр болуш керек. Айрым суроолоруңар болсо, менин жеке дарегиме жазып сурасаңар болот. Ошондой эле балдар, кошумча мынакей окуу китебибиз бар. Мына ошол жерден дагы кошумча даярданып үйрөнсөңөр болот балдар. Анда эмесе 153-үчүнчү көнүгүү. Бул үйгө тапшырма болот. Мында таблица берилген. Ошол таблицага карап сүйлөм түзөбүз балдар. Жалпы 10 сүйлөм түзөт экенбиз. Дептерин, китебиңерди ачып карасаңар, заттын белгисин билдирген аныктоочко жана кыймыл аракеттин белгисин билдирген аныктоочко сүйлөм түзөт экенсиңер. Анан мен силерге дагы түшүнүктүүрөөк болсун үчүн биринчи көнүгүүнү көргөзүп берейин. Биринчи көнүгүүдө өңү түсү деп жазылып турат. Тапсаңар карап койгула ошол жерди. Ошол өңү түсү деген сөзгө кандай деген суроо берилет да. Мына ошого силер заттын белгисин көргөзүп атат. Силер мындай сүйлөм түзсөңөр болот. Кызыл гүлдү талаадан терип келишти дегенде. Кандай гүлдү? Кызыл. Бул өңү түсүн көргөзүп атат. Кызыл экен деген. Мына ушундай кылып түзө бересиңер балдар. Урматтуу балдар, бүгүн сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнөн аныктооч, анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү менен толук тааныштык. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилеринин бири сабаттуулук. Канчалык сабаттуу, туура жаза билсек, сөздөрдү кебибизде так, уккулуктуу, өз орду менен пайдалансак, анда бул биздин утушубуз. Мен ойлойм, силер да бүгүнкү сабактан бир канча сабаттуулукка жол ача турган илим алдыңар жана аны өз кебиңерде келечекте буюрса колдонуп жүрөсүңөр деген тилектешмин. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.